Барыңыздарга салам, менин YouTube каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен алмурт менен жасалуучу пирогдун рецепти менен бөлүшөм. Сезонго жараша персик, алма, башка да фруктун алмаштырып жасасаңыздар болот. Ал эми менин каналыма катталып лайк басканды унутпаңыз. Анткени эч бир кондитер айтпаган рецепттер жана ошондой эле пайдалуу кеңештер менен бөлүшөм. Бизге комнатный температурадагы жумуртка, сливочный май, сүт, сахар, un, разрыхлитель жана ошондой эле алмурт керектелет. Алмурттун бирөөнү ушундай видеодогудай кесесиздер. Ал эми экөөнү ушинтип кубикче кылып кесип алдын ала даярдап аласыздар. Биринчи эле комнатный температурада турган сливочный маслобузду 1-2 минутта чалып аласыздар, агарганга чейин. Андан кийин сахарды кошуп, аны дагы жакшылап чалып аласыздар. Жумуртка, сүт кошуп, аны дагы жакшылап чаласыздар. Электен өткөн un, разрыхлительди кошуп, биринчи лопатканын жардамы менен аралаштырып алыңыздар. Un чачырап кетпеш үчүн. Андан кийин миксер менен аралаштырсаңыздар болот. Туура алган алмуртубузду кошобуз дагы лопатканын жардамы менен аралаштырабыз. Миксер менен аралаштырганга болбойт. Алдын ала даярдап алган формабызга массабызды куябыз. Менде форманын диаметри 18 диаметр. Массабызды жан-жагына жеткирип тегиздеп алабыз дагы. Алдын ала туура алган алмуртубузду видеодогудай кылып үстүнө жакшылап тизип чыгасыздар. Мен кооздук үчүн арахисовый слайсы деп аталат. Ошондойду үстүнө сееп койдум. Сизде үйүңүздө эчтеке жок болсо сеппей деле койсоңуз болот. Ал эми мен өзүм духовкамда 160 градуста 1 сааттын ичинде бышырып алдым. Сиз өз духовкаңызга карайсыз. Андан кийин бышкан бышпаган сөзсүз шпажка менен текшерип карап алыңыздар. Биздин пирог даяр болуп чыкты. Сөзсүз жакшылап муздаткандан кийин кольцодон чечип, дасторконуңузга суна берсеңиз болот. Ичи аябай влажный болот. Сөзсүз жасап көрүңүздөр. Ал эми менин каналыма катталып лайк басканды унутпаңыз. Анткени эч бир кондитер айтпаган рецепттер жана ошондой эле пайдалуу маалыматтар менен бөлүшөм. Ал эми менин каналымда дагы кандай рецепттерди көргүңүз келет, комментарийге сөзсүз жаза кетиңиз.